Саламатсыңар балдар. Кыргыз тил сабагыбызды онлайн түрүндө өтүп баштайбыз. Сабакты мен кыргыз тили мугалими Карабалаева Сейил Бердалиевна өтөм. Балдар, карантин убагында үйдөн чыкпай отурасыңарбы? Ата энебиздин сөзүн угуп, китеп окугула, бош убактыңарда сүрөт тарткыла, жазганды үйрөнгүлө, балдар. Кечке үйдө бекер телевизор көрүп отура бербей, үйрөнгүлө китеп окуганды. Анан дагы эң башкысы колубузду тез-тезден жуайлы, балдар. Азыр мен силерге дагы колду кантип жууш керек ошол жөнүндө кыскача видео көрсөтөм. Пункт коюп көргүлө, балдар. Манжаларын акылар, самын багын жакшылап. Апаң көрүп кулбансын, алаканын чакылап. Аты жокта ортонуң, айта кирден коркомун. Мени жуу, мени жуу, мени жуу. Шылдыр шылдыр сылага, чыйпалакта суранат. Мени жуу, мени жуу. Манжаларын акылар, самын багын жакшылап. Апаң көрүп кулбансын, алаканын чакылап. Балдар, көрдүңөрбү видеону? Колубузду кантип жуушубуз керек экен? Колубуздун ар бир манжасын калтырбай жуушубуз керек экен. Бир манжабыз калып калса, капуу болушат экен манжаларыбыз дагы. Ошон үчүн ар бир манжаларыбызды самындап, жакшылап жуусак, анан биз таза болот экенбиз, Колуңарды тез-тезден жуугула. Эми балдар, сабагыбызды биз баштайлы. Сабакты баштаардан мурун китебибизди, калем, дептерлерибизди алып, сабакка көңүл бурабыз, балдар. Сабакты баштаардан мурун эмне кылабыз? Числону жазабыз, Числону кантип жазыш керекпиз? Мисалы 8 апрель болсо, жогоруда мен көрсөттүм, карагыла жакшылап. Ушинтип 8ди коюп туруп, эки жанына сызыкча коюп коебуз. Анан дептерибизди ачып, тамгаларды элементи менен жазабыз, балдар. Кайсы тамганы көрүп турабыз? Аны көрүп турабыз, баш тамга. Анан кичинекей А. Ушуну толтургула, балдар. Сулуу кылып элементи менен жазып, сызыктан чыгарбай жазгыла, балдар. Азаматсыңар. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз биздин китепкана, балдар. Сабактын максаты китепкана боюнча балдар түшүнүк алышат. Китепке этиаттык менен мамиле жасоого үйрөнүшөт. Текстти окуп, маанисин айтып берүүгө үйрөнүшөт. Балдар, бүгүн китепкана деген теманы өткөнбүз. Силер мага айткылачы, китепкана деген эмне, билесиңерби? Билебиз, муну биз баардыгыбыз билебиз, балдар. Карагылачы, сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Кайсыл имарат экен бул? Бул биздин Бишкек шаарындагы эң чоң улуттук китепканабыз экен. Китепкана Алыкул Осмонов атындагы китепкана экен, балдар. Бул Бишкектеги эң чоң китепкана экен. Бул жерден таппаган китептердин баардыгын табат экенбиз. Биздин мектепте дагы китепкана бар, балдар. Биз азыр окуп жаткан китептердин баардыгын китепканадан алат экенбиз. Китепканада иштеген эжейди биз ким деп атайт экенбиз? Китепканачы деп атайт экенбиз. Эгер бизге бир китеп керек болуп калса, китепканачыга барып, кайрылып, керектүү китепти сурап алсак болот экен, балдар. Кийинки сүрөткө көңүл бургула. Тааныш көрүнүп атабы? Кайсыл жерден көрдүңөр эле бул имаратты, балдар? Карагылачы, жакшылап карагылачы. Азаматсыңар, бул деген биздин Ош облустук Токтогул Сатылганов атындагы китепкана экен, балдар. Бул дагы биздин Ош шаарыбыздагы эң чоң китепкана экен. Бул жерде студенттер, окуучулар кирип, керектүү китептерин алып окушат экен. Ошол жерде китепкананын ичинде көрдүңөрбү, мына
мындай текчелер бар, китеп текчел. Мындай китеп текчелер абдан көп экен китепкананын ичинде. Бул жерде китептерди ирети менен тизип койгон. Ушул жерден керектүү китептерди китепканачы таап берет экен. Биз алып, мынакей окуу залында отуруп сабакка даярданат экенбиз балдар. Кааласак үйүбүзгө дагы алып кетсек болот экен. Бирок үйүбүзгө алып кеткенден кийин кандай колдонушубуз керек экен? Таза, барактарын жыртпай, чийбей, кайра ошондой кылып алып барып тапшырышыбыз керек экен балдар. Эми китебибизди карайбыз балдар. Китебибизде биринчи көнүгүдө текстти окугула деп турат. Китепкана деген текст экен. Мен окуп берем. Силер дагы үйдө окугула. Болуп турбу балдар? Кана анда мага көңүл бурабыз. Биздин мектепте китепкана бар. Анда кызыктуу китептер көп. Биз китептерди таза сактайбыз. Балдар, силер да китептерди таза сактайсыңарбы? Китептин бетин айырып, чийип, жыртсак, китеп дагы ыйлайт экен балдар. Ошон үчүн эч качан китепти кирдетпей, таза сакташыбыз керек экен. Көрдүңөрбү? Мына эжекеси менен балдар китепканадан китеп окуп отурушат сүрөттө. Эми экинчи көнүгүнү карагыла. Толуктап окугула дейт. Бул жерде сүрөт коюлуп калыптыр. Карагылачы. Айжан окуганды жакшы көрөт. Эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Китептин. Демек Айжан китеп окуганды жакшы көрөт. Көрдүңөрбү? Китеп деген сөздү коет экенбиз балдар. Кийинки сүйлөмдү карагыла. Саша да окуганды бош калтырып коюппуз. Эмне болот экен? Саша да окуганды жакшы көрөт. Көрдүңөрбү? Мен коюла турган сөздөрдү кызыл түстө коюп койгом. Демек түшүндүк, Азаматсыңар. Эми балдар, үйгө тапшырма берейин балдар. Үйдөн ырды жаттайбыз. Кана азыр мен окуп берем, силер дагы ошондой мен окугандай кылып айтып бересиңер мага. Көңүл бургула. Китепти сен булгаба, барактарын айрыба. Таза койгун текчеге китепти сүй, урматта. Көрдүкпү балдар? Китепти сүйүп урматташыбыз керек экен. Барактарын айрыбаш керек экенбиз. Ар жерге ыргытып салбай китепти сөзсүз өзүнүн текчесине коюш керек экенбиз. Үйдөн эмне кылат экенбиз балдар? Ушул ырды жаттайбыз. Сабагыбыз бүттү. Көп китеп окуп, үйдөн чыкпай отургула. Көрүшкөнчө балдар.